Саламатсыздарбы? Садыр Жапаровдун тегерегиндеги окуяга байланып ошол теманын түбүнө айланып чыктабай, аны баатыр же келесо деп жааташа ызылдашпай, митингдердеги майда чоң детальдарын улам бирин чубап, тегилер биринчи баштады. Жок, аркылар өзү биринчи баштаган болчу демейди кое туруп, бул жүрүштүн артында ал турат экен, бул турат экен деген талашууну дагы жайына коюп, жаш балдарды көйгөла кылып сабаган милиция тартипти сактап азаматтык кылдыбы же акмактык кылдыбы деген араздашууну дагы тим коюп, Бакиевчилер менен Атамбаевчилердин кимиси желмогуз, кимиси периште экенин дагы оюбуздан алыс ыргытып, тегеле Жапаров, Атамбаев, Бакиев, Текебаев деген ар кыл фамилияларды бири-бирине кагыштырбай, чабыштырбай, кумтур маселесинин быкы-чыкысын айтып, мисал келтирбей, кечеги окуяны саясий, укуктук, моралдык, криминалдык жактарын эзгилеп талкуулоону ары жылдыра туруп, өлкөнүн азыркы саясий портретин кайра эле өлкөбүздүн өзүнө көрсөтүп, ушу сенби же сен эмеспи деп сурап көрбөйлүбү? Кана бизге айтчу өлкөм, Атамбаев башкарган 6 жылдан бери сенде кандай көзгө жарк этип көрүнгөн реформалар болду? Санап берчи. Мамлекеттик башкарууда, кадр саясатында, сот, прокуратура тармактарында, күч структураларында, экономикада, айыл чарба, өнөр жай, энергетика, бажы секторунда, медицинада, билим берүүдө, маданиятта, бюджеттен акча бөлүнүп турган маалымат каражаттарында, идеологияда кандай сезилерлик секириктер болуп кетти. Башкаруу ишине чет мамлекеттердин мыкты алдыңкы окуу жайларын, университеттерин бүтүрүп, ал жактын түркүн компанияларында, ишканаларында иштеп, тажрыйба топтогон жаңы жүздөр тартылдыбы? Ак үйдөгү административдик жогорку жооптуу кызматтарга, кадр тандоодо критерийлеринде шопурчулук, жансакчылык, курсташтык, жердештик, партиялаштык өнөкөттөр четке кагылып, профессионалдуулук, ишбилгилик, тажрыйбалуулук сапаттар башкы орунга коюлуп келдиби? Соттор, прокурорлор пара албай, калыстыкты туу тутуп, президенттин, министрдин, депутаттын, кайсы бир акчалуу тараптын көзүн карап, жасаба деген буйругун укпай, акыйкатка гана түздөлүп өкүм чыгарган сот реформасына ээ болуп калдыкпы? Милиция баңгизат бизнесине аралашпай, сойкучулукту калкалабай, ОПГ менен табакташ болбой, кылмышкерлер менен айыгышкан күрөш жүргүзүп, элдин сүймөнчүлүгүнө айландыбы? Майчилер президенттик кортежди элдин баарын күттүрүп, жол тыгынын жаратып, коштоп жүргөндөн башка, эптеп эле бир шылтоо менен унааларды тосуп, ар кимдин акчасын шыпыргандан башка, Европа полицияларындай жадырап, жылмайып, жардам бергенге шашкан системага өтүп кулпуруштубу? УКМК президентке жакпагандарды жыга чаап камаган карателдик орган болууну токтотуп, улуттун гана коопсуздугун ойлогон Батукаевди ким качырганын дароо эле таба салган. Дача сууга кулаган Боингдеги жүктүн ээси ким экенин заматта биле койгон. Улуттук коопсуздугун чындап күйгөн патриоттулук орган боло калдыбы? Экономикада бюджетке очойгон киреше берер кандай көзгө басар ири мегапроекттер ишке ашты. Айыл чарбада алгылыктуу жылыштар болуп, дыйкан, фермерлер банкрот дегенди билбей, мамлекет алардын продукциясын алыскы жакынкы мамлекеттерге экспорттоп, акча камартып салдыбы? Тышкы инвесторлор биринен бири оозунуп келип, Кыргызстаныңарга завод салам, фабрика курам, туристтик зонаны гүлдөтөм, кен казам, көпүрлөрдү, даңгыр жолдорду салам, Астанада шаар куруп берем, анткени силерде шапке сурабайт, пара сурабайт экен деген ачык айкын либералдуу, ийкемдүү инвестициялык климат түзүлдүбү? Энергетикада шыршавдык уруу система жоголуп, энерготариф элди ыраазы кылган деңгээлге келип, Атамбаев тарифти көтөрбөш керек деген илгерки сөзүнө турду. Накты азамат падыша экен деген алкоолор, мактоолор тынбай айтылып жатабы? Бажы тармагында коррупция жоголуп, Акаев, Бакиев маалынан берки чөкпөй келаткан Райым миллион сыяктуулардын бети кызарып, бажы схемасындагы коррупциянын баарын төкпөй чачпай жарыла айтып, жолдош президент, мындан ары кымтууну токтотпосок болбойт окшойт деп, бажыканалар бюджетке болуп көрбөгөндөй киреше түшүрө баштадыбы? Медицинада кескин өзгөрүүлөр болуп,
жакшы карашат экен деп Европанын, Американын, Түркиянын клиникаларына чуркабай, карапайым эл арзан, сапаттуу меттейлөөнү Кыргызстандан эле алып, ооруканаларда орун жетпей, коридордо самтыраган, сасык жууркан жабынып жатуу, пара суроо, ооруп келген адамга корсулдоо жоюлуп, мамлекеттин көзүн жазгыра, шылуумдук менен контрабандалык дары-дармек бизнесин калкалаган чиновниктер жоголдубу? Билим берүүнүн сапаты артып, пара алуу, пара берүү тыйылып, окууну бүткөн студенттер сыртка мигрант болуп кетпей, же иштсиз самсып жүрбөй, билимин өз өлкөсүнө пайдаланган ыраттуу система пайда болдубу? Маданиятка, искусствого чоң көңүл бурулуп, кино шедеврлер тартылып, чоң шаарлардан тартып кичинекей айылдарга чейин заманбап китепканалар, кино, опера, балет, драма театрлары курулуп, маданий өсүүлөр жандандыбы? Ак үйдүн гезити, Ак үйдүн телевидениеси деген түшүнүк таптакыр жоюлуп, КТР, ЛТР жана башка мамлекеттик өкмөттүк маалымат каражаттарынан бир тараптуу шыбоолор, согуулар токтоп, сөз эркиндиги кеңири кулаш жайдыбы? Элди, журтту, ар кайсы катмарларды, ар кыл тармактарды бир тутумга бириктирген ынтымактуу, реалдуу коррупцияны жалпайта тепсеп, коомдон сүрүп чыкчу идеология пайда болдубу? Жогорудагы суроолордун баарына күзгүгө жакшылап каранып туруп жооп берчи өлкөм. Мейли Садыр Жапаров өзүнүн эле арбайын согуп, Бакиевден пул алып келип алып, жакындары митингге шыкактап жатыптыр дейли. Мейли Текебаев ким бирөөлөрдөн пара сураганын мойнуна албай, Апакай Атамбаевге жөнү жок асылып атыптыр деп коелу. Мейли Мадумаров, Ташиев, Келдибеков бир кездерде Жаныштын солдаттары болушканын мойнуна алдырталы. Мейли Жанар Акаев илгери кимдин акчасына депутат болгонун унутуп, КСДПны жана анын түпкү кожоюнун сындап көп баратканын балашкалык кылып билбей атыптыр деп эсептейли. Мейли Атамбаев жасаган албан эмгектерди көрбөй көптөгөн журналисттер сөрөйлүк, ушакчылык, жалакорлук кылып атышыптыр дейли. Мейли Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөтчүлөр президенттин жакшы эле бараткан жаратман саясатын түшүнбөй атышыптыр деп ажоонун таарынычына кошулалы. Мейли илгери Бакиев менен иштешсе болот экен деп анын премьер-министри болуп иштеп, анан кайра иштешсе болот деген кишиси ажыдарга айланып баратканын байкап калып, революция кылган Атамбаевди бир эмес, эки революцияны тең өзү кылган Атамбаевди туура деп коелу. Анда айтчу өлкөм, ал башкарган 6 жыл ичинде Акаев менен Бакиев чече албаган баягы эле проблемалар эмне үчүн чечилбеген бойдон калды? Ошолорду чечпей жатат деп эки президентти тактысынан оодора тартышты эле го. Акаеви менен Бакиеви жок 6 жыл ичинде Атамбаев тигилерден айырмаланып эмнени чечти? Эмнени өзгөрттү? Эмнени реформалады? Жооп берчи өлкөм. Кайран биздин өлкөбүз баары аң сезими менен саясий абалды түшүнүп, жапатырмак митингге чыкпаган үчүн өнүкпөй жатасыңбы? Же митингдердин көптүгүнөн жүдөп өнүкпөй турасыңбы билбейм. Бирок менин баамында кимдир бирөөлөр ызылдап митинг кылбаган чакта деле өлкө күн өткөн сайын кургуйга кулап баратат окшойт. Анын баарына президент күнөөлүү, тынчтык бербеген оппозиция күнөөлүү, сырттагы Акаев, Бакиев күнөөлүү, башка өлкөлөрдүн чекистери күнөөлүү, дүйнөлүк кризис күнөөлүү, мал сыяктуу айлаган жакка басып жүрө берген кайдыгер эл күнөөлүү деп ар кайсын айтып, талашып тартышканыбыз менен Кыргызстандын каны сөлө качкандан качып баратканы чын. Жашоо күндөн күнгө кулпуруп, улам бир жаңы реформалар байкалып, айлык маяналар айдан айга көбөйүп, азык-түлүк баасы арзандап, бензиндин, газдын наркы кыйлесе ылдыйлап, элдер Россиялап, Казакстандап, Европалап, мигрант болуп тентибей, четте жүргөн кыргыздын баары мекенине, шаардагылар айылга кайтып, көп айлыгы бар жумуштар арбыгандан арбып, байманалуу жашоо башталса, элдин Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди ойлогонго деле убактысы жок болуп калмак. Бийлик өзү баш болуп, коррупцияны, паракорчулуктун, акыйкатсыздыктын, кайдыгерликтин үлгүсүн ачык эле көрсөтүп жаткан соң, эл кайда бармак эле? Акаев кыйратпаганды Бакиев кыйратат деп күткөн элдин үмүтү эки эселенип Атамбаевге артылып, тиги экөө жасай албаганды мына ушул баатыр жасоого тийиш дегендей талап 6 жыл быкшыды.
анын колунан дагы оозунан дагы эмнегелери элге түшүнүктүү болуп бүттү. Ананыраак колдоном деп катып жүргөн жетекчилик реформаторлук потенциалдарын дагы колдонуп атүгүл анын сүрсүй баштады. Дегингиси мындан ары тигилер жаман, биз жакшыбыз деп бийликке отурган мураскерлерге болгон элдик талап эми өтө бир катуу болот окшойт. Кийинки өлкө тизгинин кармачуу лидер Акаев, Бакиев, Атамбаевдер жасай албаганды жасоого даяр болуп келбесе, ком аны тез эле мүлжүп сөөгүн жерге түкүрүп салары бышык. Реформалар 10, 20, 30 жылдап жасалат да, 2-3 жыл ичинде реформа жасоо мүмкүн эмес деп мейли 1000 жолу саясий теорияларды айт. Экономика, саясат илимдеринин докторлугун сүйлөт. 2005-2010 жылдардагы бийликке отурган эрендер үчүн каны жанын берген. Ачынып, кекенип, ызага угуп калган элди эми кайсыдыр классикалык теорияларды, формулаларды айтып, ынандыруу өтө кыйын болуп калды. Жапаровдук митинг маселесине келсек, бир аз үймөлөктөшкөн топту УКМК имараттын жанынан калкан соотчон, мылтык, союлчан, мамлекет сакчылары дыргаяктата кууп, 15 биригип, бир митингчинин кол бутун толгоп, заматтын ичинде биздин кайтаргансыгары менен бул эми түбү буркулдап кайнап, бүгүн болбосо кайсы бир күнү атыла турган вулкандын буусун жабууга болгон эле убактылуу майнап. Эл кайсы бир Текебаев үчүн, Мадумаров үчүн, Жапаров үчүн өлүп бербесе дагы жашоонун баягыдай эле оор бойдон калып жатышы, өйдө жактагылар аны көрмөксөнгө сала, те илгери эл ойгон электе өлкөнүн биринчи мультимиллионери болуп чыга келгенин жетишкендик катары түшүнгөн тайыздыгы менен өзүн өзү талкалаганы калды. Жапаровчылардын Борбордогу акциясы башаламан чалдыгуйдуу мүнөздө болсо дагы, анын маанайы улам эле эски чокоюн унута берген президенттердин жоргуна иштен каны кайнап, тишине басып чыдап келаткан элдин ырайын туйдурганы алгачкы репетиция болду окшойт. Сегизбаевдин конторасынын жанындагы алгачкы жеңиши менен бийлик элди козутуп алды. Бул жаалданган теп күн ысыган сайын кошо сый берет. Акаев менен Бакиевдин ооматы таярда дагы так эле ушундай болгон. Президент абсолюттук түрдө бардык бийликти колуна топтоп, сын айткандын баарын тыйып, ар жерде чыга калган майда митингтерди милициянын сойлу менен соройто чаап, ошонусуна корстон болуп жүрүп отурган. Ошондо дагы эл не корккону, не кекенгени, не мага баары бир деп кол шилтегени белгисиз шектүү дымыган. Чуулдаган чуунун уюткусу Борбордо эмес, алыскы облус райондордо айылдарда экенин эске алсак, баарын ичине топтоп жата берчү кыргыз бир жаргылчу болсо, селдей болуп каптап Атамбаев, Текебаев, Жапаров, Сегизбаев, Илмияновдорду уруу ойнобой каттуу жарылат. Ар кайсы саясий тараптар азуусун айга жанган ажонун адыркы айбатынан айбыгып, президенттик шайлоо астында буктурмада турган парламент ичиндеги, сырттагы партия лидерлери Ак Үйдүн кемесинде улам ар тарапты кылчактап, непадам күтүлбөстүктөр болуп кетсе, керектүү жака секире качууга даяр турган Талтайбектер кечеги УКМК астындагы көрүнүштү көрүп, жерлерден жүздөп, миңдеп жыйылып олтуруп 5-6 миңдей эл келсе, Сегизбаевдин конторун эле эмес, 80 кабат имарат болсо дагы аңтар теңтер кылып тепселеп өтөрүн сезишти. Президент тандоо маселесине келгенде, өлкө тандаган тазга жолуккан тагдырга кабылганын, Атамбаевден Манастагы, Ататүрктагы, Ли Куан Ю дагы чыкпай калганын баары түшүнүштү. Саясий күрөштүн кульминациясы эми биригүү. Бардык тараптарды биригүүгө мажбурлоочу себеп болсо бар. Ал парламентаризмди жүгөндөп минип, каалаган жагына каалагандай чапкылап, күн санап драконго айланып бара жаткан, кетем деп коюп кайра айнып, сөтекке саясатта кала бергиси келген Атамбаев. А киши болсо соңку кезде эски досторун дагы өз бир кезде сындаган Бакиевчилерди дагы, Акаевчилерди дагы түгүл, маалында КСДП үчүн отко боюн таштаган Жанар Акаев сыяктуу пулу жок тарапташтарын дагы өзүнө душман кылып алды. Ошондо карай келсең, азыр Атамбаевди Атамбаев кылган Текебаев, Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көбү президенттин шералаганчылыгына нааразы. Берки тарапта Мадумаров, Ташиев, Келдибеков, Жапаров, Мырзахматов сыяктуулар дагы ыраазы болуп турган жери жок. Президенттин туура эмес жолго түшүп алганы боюнча көз караштары бир болгон менен жогорудагы эки топтун бири-бирине кучак жая кол берип
биригип кетпей жатышына тоскоол болгон нравалык ыңгайсыздык бар. Бир тарабы Бакиевди кетирип Атамбаевдин келишине салымы бар убактылуу өкмөтчүлөр, а экинчи тарабы Бакиев тушунда бийлик бутактарында иштеп калган лидерлер. Бирок эми саясатта баары боло келген. Ошол эле Атамбаев Бакиевди тактан оодаруу үчүн өз командасындагы Акаевчилерге дагы, Бакиевчилерге дагы көз жумуп, көрмөксөн болуп, эзели карашкыс кастары менен деле биригип Бакиевди бийликтен алып түшкөн. Атамбаевдин так ошол бириктирүү тактикасын жогорудагы эки тарап колдонууну чечкен болсо, азыр чектен чыгып бараткан Ширали Ханды президенттик шайлоого жеткирбей эле оодарып түшүүсү толук мүмкүн. Эми бул жерде акыр аягына чейин ноябрды күтүп эле өз мөөнөтүндө тынч узатса болбойбу деген суроонун болушу дагы жөндүү. А бирок Атамбаевдин тынч кетип калышына биротоло бийликтен кол үзүп, Түркияга барып гитара чертип ырдап, кызы Алиянын тарткан сүрөттөрүн сатып оокат кылып олтура берерине ишенбегендер, анын ойкуп кайкыма мүнөзүн жакшы билгендер арбын. Атамбаев шайлоо болчу айларга эптеп жетип ала турган болсо, административдик ресурсту Боршайкомдун тымызын зекип, качан мага кылмыш ишин ачып жиберер экен деп коркуп, титиреп жүргөн акчалуу саясатчыларды пайдаланып болсо дагы, өзүнө караштуу партиялардын парламентке келишине жанталашат. Шайлоо калыс, ачык, демократиялуу өтөт деп сайрап келе жаткан бийликчил политологдор Атамбаев бекеринен Жанар Акаевди кекерлеп шайлоодо көрөбүз, сени эл шайлайт бекен, жок бекен дебегенин эске алып койсо болмок. Аташканын алдагантип айтканынын түпкү жагында алдыдагы шайлоодо акчанын, басымдын күчү менен баары бир менин кишилерим жеңет деген маани кылтыйып турган сыйт. Митинг кылбагылачы, тойгуздуңар. Бала чакан менен тоого чыгып, гүл терип, шашлык жеп, таза абадан жыттап, көчөт тигип үй куруп, ар күндүн баркын сезип жашаган эле бактылуулук керек мага. Бийлигиң дагы, оппозицияң дагы, Атамбаевчу, Текебаевчу, Мадумаровчу, Жапаровчулардын биринин дагы мага таптагыр кереги жок деген калктын ушундай катмары бар. Мен деле кээде башы менен аягынын логикалык байланышы жок саясатыбызды карап, мал менен тигинтип наалып калганда, кайырма кырмап, уулум менен кошо көк жайык көлдөрдүн бирине барып, өчүмдү балык тутмайдан чыгарам. Бул жагынан караганда баары бир сыйра бийликке келип башкарып көргөн, баары бир сыйра бийликтен түшүп, оппозиция болуп көргөн небелердин кайра эле эки жээкте туруп алышып, эл атынан сүйлөп, элди жамынган күпүлдөмөйлөрү кайра кайталап, уга берип, тамтыгы чыккан эски жомоктой болуп жатканын туура эле түшүнүү керек. Бирок Дооронбек Садырбаев айтмакчы, мурдуна бок сүйкөлгөн элге эле убал болууда. Эл акысын урдоо чоң күнөө экендигин, эл башкаруучу калкка акыйкатсыз мамиле жасаса, андан бетер очойгон күнөө болоорун чечмелеген ислами хадистерди билген атактуу диний алымдарыбыз деле анда-санда ханды жандай коюп жүрүшөт. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандары көрсөтпөйт деген улуу ырсаптарды жазган Алп акыныбыз деле падышага сөзү өтүмдүү залкарлардын бири. Анан неге батыл, кескин реформалардан дайын жок экенин билген киши барбы? Ким билсин, балким биз эмненин эмне, кимдин ким экенин түшүнүү үчүн Акаевди кетирген 2005-жылды дагы, Бакиевди кууган 2010-жылды дагы, 6 жыл өлкө башкарган Атамбаевди дагы көрүшүбүз, баштан өткөрүшүбүз керек болгондур. Анткени ал үчөө тең бизге көп нерсени түшүндүрдү. Биз президенттердин кимисинин ким экенин гана эмес, алардын кай бирин кубаттаган, кай бирин жамандаган жан дүйнөбүз менен өзүбүздүн ким экенибизди дагы түшүнө баштадык. Себеби качандыр бир убакта тигил үчөөнүн ар бирин өлкөбүздү көтөрөт болуш керек деп үмүт артып, өзүбүз шайлаганбыз. Бизди кууратты, шорлотту деп өзүбүз жактырган, үмүт арткан кишилерибиз үмүт актабаганын көрүп, аларды кайра өзүбүз кетирдик. Үмүттү актабай турганын сезсек, кетем деп коюп кетимиш болуп, арыраак барып алып, кеткиси келбеген Атамбаевди дагы биротоло бийликке кайрылып келгиз, артка кылчактагыс кылып кетирерибизди дагы иштен билип турабыз. Анткени эркиндик үчүн кантип күрөшүү керектигин бизге
Акаевди кетирген Бакиев сыяктуу, Бакиевди кетирген Атамбаев сыяктуу эркин лидерлер үйрөттү да. Лидерлер пендечиликке нацисин алдырып адашарын дагы көрдүк. Бирок эл адашпай турганын, эл өзүн өзү талкуулап, тазалап, фильтрлеп турган касиетке ээ экендигин түшүндүк. Рахмат сага өлкөм. Биз баарыбыз акыры бири-бирибизди түшүнөбүз. Акаев Масалиевди, Бакиев, Акаевди, Атамбаев, Бакиевди түшүнчү учур келет. Бүт баарыбызды түшүнүшүп болуп, анан сени көтөрөбүз деген чоң үмүт бар. Ал өчө элек ага чейин сени жок кылып албаса экен деп эле корком. Атыңдан айланайын Кыргыз өлкөсү. Кыргызстан. Саламатта калыңыздар.